Кыргыз маданиятынын абалы жогорку кеңеште талкууланды. Өкмөттүн отчетунда 6 сап сөз жазылганына депутат Садык Шернияз нааразыланып, жогорку трибунада көтөрдү. Кыргыз элинин маданий баалуулуктарын алып жүргөн кызматкердин бүгүнкү мышык ыйлай турган абалы эске алынбай, унутта калып жатканын эскертти. Мындан тышкары маданият үйлөрү кароосуз калып, айрымдары жеке жактарга да өтүп кеткен. Маданияттын бүгүнкү күндөгү абалына Даткаш Шабдан токтолот. Атуулук супрасыгурук маданият кызматкерлеринин бүгүнкү күндөгү абалы жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Садык Шернияз маданият жетимсиреп, көңүл сыртында калып жатканын ачууланды. Кээде кыргыз маданиятын алып жүргөн инсандардын мээнети эске алынбай, өкмөттүн толук отчетунда 6 гана сөз жазылганына нааразыланды. Кыргызстанды кыргыз кылып сактай турган эң биринчи өзөгү, жери жана тили жана маданияты да урматтуу. Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт. Анан ошол жерге 6 сап жазып, аны кыскартып бердим, мен 2 сап эле кылса болот экен. Ошондо 2 сап жазып отурасыңарбы маданият боюнча? Чыңгыз Айтматовтай, Төлөгөн Касымбековтай, Мукай Эребаевтай, Таттуу Турсунбаевтай, Төлөбүш Океевтэй, Болот Самчиевтэй кимдин атын атайбыз бүгүнкү күндүн 25 жыл биз эркиндикте жашаганда? Кимди чыгара алдык? Өлкө эгемендүүлүк алгандан тарда маданият алдыга жылбай, тескерисинче оозго алынбай бар менен жоктун ортосунда келе жатканын өкмөткө эскертти. Кыргыз элинин маданиятын башка өлкөлөргө даңазалап, көдөнүндө көнөргөсү, көкүрөгүндө таланты бар улан кыздарга колдоо болбой, көмүскөдө калганын айтты. Анысы да аз келгенси өлкөнүн өзөгүн түзгөн маданият тармагын талкаланып, жок болуп кеткенче колдоого алуу негизги милдет экенине токтолду. Өсөм деген мамлекет маданияттан баштайт. Өсөм деген маданият руханий инсандардан баштайт. Өсөм деген мамлекет асыл сөздү бийик ойду ойлойт эң биринчи. Ошондо мамлекет өсөт, ошондо мамлекет күчүнө кирет. Ошондо андай жерде уурулук болбойт. Андай жерде өкмөттүн арасында болуп туруп, зам министр болуп туруп коррупцияга барбайт андай мамлекет. Ал эми айлык маянанын аздыгы негизги көйгөй болуп келген. Кыргызстандагы маданият кызматкерлеринин айлык маянасы 3000 сомдон 6000 сомго чейин дешет. Бул убакка чейин улуттук статусу бар маданият мекемелеринде эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасы жогорулаган. Бирок бул көрүнүш да чыгармачыл инсандардын чээрин артка тарткандай болгон. Эмгек акынын төмөндүгүнөн жакшы чыгарма жана жаратмандык солгундап баратканы айтылууда. Барды айланып келип эле материалдык кызыкчылыкка келип такалат да. Курсаң аш турса, бала шакаң аш болсо, жетишпей атсаң, үйүң жок болсо, мисал үчүн, жакшылыктуу ишиң жок болсо, анан каяктагы чыгарма болот. Бала шаканы ойлош керек да. Ошо көңүл бурулбай атат. Илгерки Союз кезинде нишин Кыргызстандан жакшынакай, жакшы алдыңкы адамдар чыккан маданияттан. Аларды караган жаманбы жакшыбы. Аларды ардактаган, аларга үй берген, аларга иш берген, иш менен камсыз кылган. Аларды ар дайым мындай жаманбы жакшыбы көңүл буруп ардактап турган. Азыр маданият кызматкерлерин мына эң акыркы адам катары көрүп атышпайбы? Бул убакка чейин башка тармактарда иш алып барган кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлүп, бирок алар менен кошо иш алып барган маданият айдыңындагы өнөр адамдардын эмгеги бааланбай жатканына нааразылардын саны арбын болгон. Элдин маданий жактан тейлеп, алардын жан дүйнөсүн байытып, көөдөнүнө азык тартуулаган кызматкерлер өгөйлөнгөн балага теңелип, ал тургай министрлик жетим сыяктуу жалгызсыраганы да айтылып келген. Мына ушул эгемендүүлүктү алгандан бери деле чынын айтыш керек, бизден маданиятка болгон бир аз өгөй мамиле бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндөгү маданият кызматкерлеринин азыр ушундай баягы жүрөгүнө жетип, кыйналып, кысталып, арманын айта албай, эми биз маданият кызматкерлери болгондуктан биз митингге чыккан, анан кандайдыр бир пикир билдирген бир ар кандай бир жолдорду издебейт экенбиз да. Маданиятыбызды бекем сактап кой эми деп сабырдуулук менен, каниет менен ушул күнгө чейин келе жатабыз. Аны моюндашыбыз керек. Айрыкча бүгүнкү күндө маданий мекемелердин айрыкча айыл жергесинде аймактарда материалдык техникалык базасы өтө жарды. Кара курсак кампайып тойгон менен жан дүйнөнүн ач калуусу кооптуу жагдайлардан. Эл алдында күлүп, көңүлдүү образ жараткан чыгармачыл инсандардын жашоосу жакшы. Телегейиз тегиздеп айтуу кыйын. Эми өкмөт тараптан депутаттын кайрылуусуна көңүл жылытарлык жооп болобу? Ал жагы азырынча белгисиз. Райондогу маданият үйлөрүнүн дарбазасы жабылып, айрымдардын эскилиги жетип, чатырынан тамчы өтүп, кээ бирөөлөрү жеке колдоого өтүп кеткени да жашыруун эмес. Эскерте кетсек, өлкө боюнча 30 миңдей маданият кызматкерлери бар. Даткаш Шабдан, Адлет Нушанбаев, Нур Ньюс.